Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде эл сурасын теле көрсөтүүсү кайрадан эле түз эфирде ишин баштады. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад областык сотунун төрагасы Калыбеков Улукбек Жолдошович жана ошондой эле Жалал Абад областык сотунун административдик иштер боюнча төрагасынын орун басары Токтосун уулу Каныбек. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, скрипте кетчү жагдай биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде сизди бул жакта кызыктырган суроолор болсо 03722 коду менен 50206 номерлерин терип түз байланышка чыксаңыз болот. Андан сырткары 0774 69 38 98 WhatsApp номерлери да иштеп жатат. Мына ушул жактан да өзүңүздүн суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Түз эфир учурунда сиздердин сурооңузга түз жооп алууга мүмкүнчүлүк жаралган. Куш келипсиздер. Демесе сөз башында башка мекеме уюмдарга караганда сиздерге кайрылгандар, акыйкат издегендер көп болот да, кайрылып кат жазгандар. Ушу жыл башынан бери канча арыз келип түштү, алардын канчасы сотко ашты? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден ушул долбоор аябай жакшы баштапсыздар. Ушул долбоорду ушул жерге келип сиздер аркылуу эл менен теле көрүүчүлөр менен учурашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Анда эмесе бир жалпы маалымат берип кетсем, Жалал Абад областынын сот тутуму боюнча баарыбызга белгилүү болгондой, Жалал Абад областы республикабыз боюнча шаар райондору көп область болуп эсептелет. Ошондуктан Жалал Абад областынын сот тутуму мында биринчи инстанциялык соттор 13 бирдикти түзөт. Атап айтканда 4 шаардык сот бар, 8 райондук соттор бар, анан бир административдик сот бар. Иштер боюнча айта кетсек, биз ушу быйылкы жылдын январь айынан 1-июнга карата маалыматты алдык. Ага ылайык Жалал Абад областынын рай шаардык соттору тарабынан каралган жалпы иштердин саны 1951 түзөт. Анын ичинен жазык иштери 455 иш, жорук иши боюнча 223 иш, соттук материалдар 1273 иш. Ал эми ушул эле убакытка карата жарандык иштер боюнча жалпы 3470 иш каралыптыр. Ал эми административдик иштер боюнча 484 иш каралып өтүптүр. Анын канчасы сотко ашты, кат жүзүндө эле калып кеткендер, мисалы кайрылгандардын көбү ушу кат менен калып кетти деп даттангандар да көп болот да биздин жарандардын көбүндө. Бизде бул азыр сотто каралып бүткөн иштердин санын айттым да. Бизде эми өзүңүздөр да белгилүү болгондой, соттор сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырат. Муну жүзөгө ашырууда жазык сот өндүрүшү боюнча, жарандык сот өндүрүшү боюнча, административдик сот өндүрүшү боюнча жүзөгө ашырылат да сот адилеттүүлүгү. Бизге келген иштер каралбай калып кетиши мүмкүн эмес, толук эле каралат. Ал эми кээ бир доо арыздарды токтолсок, процессуалдык нормалардын талаптарын бузуу менен кайрылганда, же болбосо мамлекет алым төлөбөй кайрылганда ушулар кароосуз кайтарылат. Бирок ошол кетирилген кемчиликтерди жоюу үчүн мөөнөт берилет. Ошол мөөнөт ичинде көрсөтүлгөн кемчиликтерди жойсо, ал арыздар, доо арыздар деле каралып, жыйынтык чыгарылат. Жакында эле ошо президент Садыр Жапаров баштаган атайын бир чакан кеңешме болуп өттү да, атайын анда президентибиз ошол соттордун кесипкөйлүгүнүн төмөндүүлүгү боюнча сөз айтып кетти да. Буга кошуласызбы? Кандай деп ойлойсуз? Президенттин сөзүнө кошуласызбы? Өзү мына октябрь окуяларынан кийин сот реформа боюнча иш-чаралар жанданып, жакшы иш аракеттер жүргүзүлгөнү баарыбызга маалым болуп атат. Ошонун алкагында мына 2021 жылдын 7-июнунда сиз айтып кеткен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи отуруму болуп өттү. Эми соттор
мыйзам талабына ылайык сот адилеттигин жүргүзөт. Баарына маалым болгондой, сот кесипкерлик боюнча айтып жатат да, ушунда. Сот жаратылышы боюнча иш карайт да. Биз иш караганда эки тарап болот. Эки тараптын бир тарабы сөз түрдө жеңилет. Ошо жеңилген тарап көбүнчөсү массалык маалымат каражаттарына чыгып, интернет булактарына чыгып, ошондой терс коомдук пикир жаратып коюп атат да. Демек жана утулган жеңишке тойбойт деген өңүттөн улам келип чыккан нерсе деп жатасызбы? Ал эми кесипкерлиги боюнча бизде азыр мурда сотторду тандоо кеңеши бар болчу. Азыр эми жаңы конституция кабыл алынгандан бери азыр жаңы мыйзам долбоору талкууда болуп кабыл алуунун алдында турат. Конституциялык мыйзам. Ал мыйзамга ылайык сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш түзүлүп, сотторду тандоо тартиби каралып атат да. Ушул мыйзам кабыл алынып бүтсө, Кудай буйрса дагы сотторду тандоонун иши аракети жакшы болуп, жакшы болот деген ойдобуз. Ошол эле жыйында президент соттордун ишин жеткиликтүү деңгээлде болбой жатат деп сындады да. Бул сынды кандай кабыл аласыздар? Негизи туура эле коюлган сынбы, жүйөлүү сынбы? Кандай деп ойлойсуз? Негизи макулбуз сын менен. Эми айтылган сын бекеринен айтылбайт, моюнга алыш керек. Эми соттордун бардыгы жаман деп айтуудан алыспын. Жана бир карын майды бир кумалак ийртет деген сөз бар го. Эми соттордун арасында дагы анча-мынча соттордун аброюна шек келтирген иш аракеттер жасаган судьялар дагы чыгып калып атат. Анан айтылган сынды моюнга алабыз. Бизде түз байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, түз эфирдесиз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен Токтогул районунун Төркен айылынанмын. Мен көйгөйлүү тургунумун. Менин көйгөйлүү сурам сотторго Тилекке каршы бизде түз байланыш үзүлүп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде сизде бул жакта кызыктырган суроолор болсо, 037-22 коду менен 50206 номерлерин терип түз байланышка чыксаңыз болот. Андан сырткары 037-774-69-38-98 WhatsApp номерлерде иштеп жаткан учуру түз эфирде суроо узатсаңыздар болот. Мына ушул номерден келген суроолорго кезек берели. Саламатсыздарбы? Мен ушул долбоорду пайдаланып, ийгиликтерди каалап жатат. Ишиңиздерге терең ыраазычылык дейт. Рахмат. Андан сырткары азыр тоогурдагандар деле камалып жатат. Жарандарга жеңилдиктер берилиши керек да, андан оор кылмыш кылгандар деле соттолбой эле жүрүшөт дейт. Буга кандай жооп бересиз? Так, буга мындай жооп берет элек. Соттор эми мыйзам колдонуучу кызматкерлер болобуз. Мыйзамда кандай жазылса, ошол мыйзамга ылайык сот адилеттигин жүргүзөбүз да. Мына тоок уурдагандар дегени менен бул уурлуктун өзгөчө квалификациялоочу белгилери бар да. Тоокту кандай жагдайда уурдады? Мисалы, тоокту жөн эле көчөдөн уурдап кетсе, бул өзүнчө бөлүм. Ал эми турак жайга кирүү менен уурдаса, бул өзүнчө бөлүм. Бул өзгөчө квалификациялоочу белгилер болуп саналат да. Ага ошого ылайык жазалары оорураак каралган. Саламатсыздарбы дейт. Менин оюмча соттордо эл тандап эл шайлашы керек, ошондо акыйкаттуулук болот дейт. Буга кандай жооп берет элеңиз? Жооп уруксат болсо мен жооп берип коеюн бул суроого. Жогоруда төрагабыз айтып өткөндөй, азыркы мезгилде октябрь окуяларынан кийин Кыргыз Республикасында 11 апрель 2021 жылы
жаңы конституция кабыл алынып, ал 5 майда өзүнүн юридикалык күчүнө ээ болду. Ага ылайык учурда Кыргыз Республикасында мурда иштеп жаткан судьяларды тандоо кеңеши жокко чыгып, азыркы мезгилде ошол сот адилеттүүлүгү боюнча кеңеш түзүлө турган шарттар түзүлүп атат. Сиздер айтып өткөндөй, бул эми мыйзамдын талаптары конституциялык норма болгондуктан бизде учурда судьяларды ошол сот адилеттүүлүгү боюнча ушул кеңеш тандай турган болуп атат. Ал кадр маселесине да көп өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн берет. Себеби дегенде мурда жогорку кеңештин коалициялык көпчүлүгүнөн жана оппозициялык блоктон, ошондой эле судьялардан турган бул курам болчу да, ал эми жогорку кеңештен келген адамдар жарандык коомдун өкүлдөрү болуп, сот системасы боюнча көп маалыматы жок адамдар ал жерге келип калгандыктан судьяларды тандоо туура эмес жүрдү деген ой пикирлер коомчулукта көп пайда болуп, азыркы реформанын натыйжасында ошол сотторду тандоо боюнча, сот адилеттүүлүгү боюнча кеңеш дээрлик 3/2 бөлүгү судьялардан туруп, ал эми калган бөлүгү президент жана жалпы элдик курултай, ошондой эле коомчулуктан болгон адамдардан түзүлүп, кадрларды тандоо маселесинде судьялыкка татыктуу мыкты кадрларды тандап алып келүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп жатат. Ал жерде дагы ошол судьялыкты тандоо жүргүзүүчү кеңештин мүчөлөрүнө дагы өтө чоң талаптар коюлуп атат. Мурда соттолбогон, сот жообуна тартылып, ал иши кыскартылбаган, ушул сыяктуу 40 жашка толгон, Кыргыз Республикасынын жараны жүрүм туруму кынтыксыз болгон адамдар гана ошол органга мүчө болуп, судьяларды тандоо дагы кандайдыр бир чоң өтө талаптар менен жүргүзүлө турган болуп атат. Бул маселе менен учурдагы кадр таңкыстыгын жана татыктуу кадрларды судьяга алып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт деген ойдобуз да. Мен кошумчалап кетсем ушул суроого. Чындыгында татыктуу кесипкөй кадрларды тандоо бул соттук реформанын бирден бир эң негизги багыттарынын бири болуп саналат. Андыктан ушул жана айтып кеткендей, ушул мыйзам кабыл алынса, Кудай буйруса жакшы тандоо болот деп ишенебиз. Азыр эми сиздер мына мыйзамдуулук жагынан айтып өттүңүздөр да, эми жеке сиздердин пикириңиздерчи, мындай тийиштүү адис катары эмес, балким жаран катары чындыгында эле ошо сотторду эл тандаш керек деген пикирге кандай кошуласыздар, кандай колдойсуздар? Эл тандаш керек деген пикирге мен жеке пикирим, мен кошула албайт элем. Анткени кыргыз эли биздин менталитетибиз башка да. Мисалы, чакан райондордо баардыгы бири-бирин тааныйт. Анан сурашып келсе тууган чыгат. Анан ошол чакан райондордо өздөрү тандап сот кылып алса, ал сот адилеттигин жүргүзгөндө кыйналат болуш керек. Ал тандалган судья. Ошондуктан ушу сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш тандаганы менин оюмча эң туура болот. Кошумчалап кетсеңиз болот. Кошумчалап кетсем, Кыргыз Республикасынын учурдагы конституциясында, мурдагы конституциясында сот арачылары деген түшүнүк бар. Бул судебный заседатели дегенчи. Бул институтту учурда азыр киргизе албай жатабыз. Себеби дегенде ар түрдүү жагдайлар буга тоскоолдук болуп атат. Жогоруда Улукбек Жолдошевич айтып өткөндөй, бир эле региондон сот арачыларын тандоо үчүн ошол соттолуп жаткан адамдын байкеси же тайкеси, өкүл баласы же кайнатасы, кайын журту деген сыяктуу бизде түшүнүктөр бар да. Сот арачыларын тандоо кыйынчылыкты жаратат экен да. Андыктан ошо судьяларды тандоо биз анда мурдагы байманаттык системага кайра кайтып келишибиз мүмкүн. Жергиликтүү деңгээлде кимдин тууганы көп болсо, ошолор сот болуп шайланып
ушундай жагдайлар түзүшү мүмкүн да. Бирок ошол эле мезгилде демократиялуу өлкөлөрдө кээ бир жанагы укук коргоо органдарынын шерифти, полицейскийлерди ошол жергиликтүү калк дайындап, алардын калыстык жүзөгө ашырган учурлар бар да. Бунун эми жакшы механизмин ойлоп тапсак, балким эмнеге болбосун дегендей. Каныбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күнү сиз ушул тармакта эмне жумуш кыласыз, кандай иштерди аткарып жатасыздар? Учурда ошол Жалал Абад областық сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясында жетекчилик кылам. Бул административдик иштер, бул жаңы укуктун соттук өндүрүштүн бир бутагы десек болот. Бул өнүккөн демократиялуу мамлекеттерде административдик юстиция деп аталат да. Себеби дегенде бул администрация дегенде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарынын аракет же аракетсиздигине даттануулар ушул административдик сотто жана областтык деңгээлде административдик иштер боюнча соттук коллегияда каралат. Бул кандайдыр бир айыл өкмөттүн жер берген токтому же акимдердин кандайдыр бир аракетсиздигине, кабыл албай койгон чечимдерине же болбосо туура эмес жасаган аракеттерине карата даттануулар административдик сотко келип түшсө, биз областтык деңгээлде административдик иштер боюнча соттук коллегиясы биз карап, ал мамлекеттик кызмат адамынын же муниципалдык кызмат адамынын аракетин мыйзамга туура келет же туура эмес келет. Анын аракетинде эгерде кандайдыр бир укук бузуулар боло турган болсо, анын аракетин жокко чыгарып, биз кандайдыр бир аракеттерди жасоого милдеттендирүү боюнча иш аракеттерди биз административдик иштер боюнча соттук коллегияга алып барабыз. Даттануулар боюнча токтолсок да, бүгүнкү күндө кайрылгандардын кайсыл, мисалы, жергеби же болбосо кайсыл тараптан кайрылгандар көп болуп жатат да? Ал боюнча ошол 2021 жылдын 1-январына карата мен маалымат алып келгем. Бул боюнча азыр Жалал Абад областы боюнча административдик соттук коллегиясына 484 иш келип түшкөн. Алардын дээрлик көпчүлүгү жана жер талаш тартыштар боюнча жеке менчикке берилген айыл өкмөт тарабынан жерлер мыйзамсыз берилди, же болбосо алардын берүү боюнча тартиптери бузулду деген өңүттө иштер каралат. Андан сырткары тараптарга бир эле жердин бир нече тараптарга берилип кеткендиги боюнча жарандардын талаш тартыштары, же болбосо ошол прокуратура органдарынын бул учурда дагы кандайдыр бир мамлекеттик органдарынын жер берүүдөгү мыйзам бузуу менен берилгендиги же ошол эреженин сакталбай берилгендиги боюнча даттануулар, мамлекеттик каттоо органдарынын ошол кандайдыр бир менчикке болгон укуктарын каттатпай коюу, акимчиликтин же болбосо айыл өкмөттүн кандайдыр бир адамдар барып кайрылса туура эмес аракеттерине даттануулар, ушул сыяктуу даттануулар болот. Алардын эми статистикасын айтып өтсөк көп убакыт талап кылат да. Ушул суроого мен кошумчалап койсом, азыр Каныбек Токтосонович административдик иштер боюнча маалымат берип кетти. Ал эми жарандык иштер боюнча токтолсок, көбүнчөсү жалпы 3470 иш боюнча доо арыздар келген экен шаар райондук сотторго. Булардын категориясы боюнча алсак, турак жайдан чыгаруу боюнча доо арыз, карыз өндүрүү боюнча, алимент өндүрүү боюнча, бала талашуу боюнча доо арыздар, никеден ажыратуу, ата эне укуктан ажыратуу, бүтүнбү жараксыз деп табуу жана ушул сыяктуу иштер доо арыздар көбүрөөк берилет экен. Мунун ичинен эң көп бергени статистика боюнча да бүгүнкү күнгө жыл башынан бери никени ажыратуу боюнча доо арыздар көп берилет экен да бизге. 751 түзүп атат. Андан кийин көбү карыз өндүрүү боюнча экен. Бул 413 түзүп атат.
Мисалы ошол келген арыздардын көпчүлүгүндө эле ошол элдер тарабынан мындай нааразы болгону ушу бизде каралбай атат, арыз мынчата бергенбиз деп арызданып келгендер болуп калат да. Негизи ошол арыз түшкөндөн кийин канча күндөн кийин каралат, жыйынтыгы канчадан кийин берилет да, бага деле бир ушундай каралып атат, ушундай деген сиздер тараптан маалымат берилет да. Ооба. Бизде процессуалдык мыйзамдарда кароо мөөнөттөрү каралган. Келтирилген доо арыздар, кылмыш иштер судьялар тарабынан ушу процессуалдык нормада каралган мөөнөттү карап жетишкенге аракет кылып атышат. Эми чындыгында бар ушу мөөнөт менен өтүп каралган иштер. Буга ар кандай субъективдүү, объективдүү себептер болуп калып атат да. Тактап айтканда, мына оору, пандемия илдети былтыр айрыкча аябай мөөнөтү бузулуп каралган иштерге себеп болуп, ушу пандемия оорусу болду. Андан сырткары мына тараптар сот отурумга камсыз болушу. Кээ бир тараптар атайлап, созуктуруу максатында атайлап келбей коюшат. Же болбосо ар кандай шылтоолорду айтып, мисалы ооруп калдым, же болбосо башка иштер бар эле, жылдырып бергиле деп өтүнүчтөрдү келтирип. Ушундай жагдайларда кээде мөөнөттөн өтүп каралган иштер бар. Бирок жана айтып кеткендей эле судьялар ушу процессуалдык нормада каралган мөөнөттө карап бүткөнгө аракет кылып атышат. Жогоруда айтып өттүңүз да, биз ошо ажырашуу боюнча келген арыздар да көп болот деп, анан эми кайрылгандар деле ушул аларды мындай бир ынтымакка чакырып, жараштырууга да аракеттер болобу сиздер тараптан? Келген боюнча эле эки жолук ажырымга түшкөн жолдор дагы болобу? Сөзсүз түрдө биз соттордун максаты тараптарды ажыратып бериш эмес да. Бул боюнча биз жарашууга мөөнөт дагы беребиз. Бул мыйзамда каралган. Ушул никени ажыратуу боюнча иштердин кароо тартиби бар. Мисалы ишти дайындоодо 1 ай нары дайындашыбыз керек, бул мыйзамда жазылган. Анан карап атканда тараптардын бирөөсү ажырашууга макул эмес болсо, же болбосо эки тарап тең макул болсо, балдарын карап жарашууга мөөнөт беребиз 3 айга чейин. Мындан сырткары азыр медиация институту иштеп атат бизде. Мына жакында эле Жалал Абад областындагы медиаторлор менен жолугушуу өткөзүп, кызматташуу багытында учурашуу өткөздүк. Ушу медиаторлордун жардамы менен дагы тараптарды ушу медиациялык келишимге келүү максатында медиация жолугушууга жиберебиз тараптарды. Албетте биз тарабынан, соттор тарабынан жараштырууга иш аракеттер көрүлөт сөзсүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетүү жагдай биз өз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде сизди кызыктырган суроолор болсо 037-22 коду менен 502-06 номерлерин терип түз байланышка чыгып, өзүңүздүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары 0774 69 38 98 WhatsApp номерлери түз байланышта иштеп жатат. Бул жактан дагы өзүңүздүн суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Кечирип коюңуз, ушуга бир кошумчалап койсом болобу? Тараптардан, телегөөчүлөрдөн суранып кетет элек, бир конкреттүү иштер боюнча суроолор берилбесе да, анткени сот карап аткан иштери боюнча, соттун өндүрүшүндө турган конкреттүү иштер боюнча маалымат берүү бизге мыйзам тарабынан тыюу салынган да. Андыктан жалпы суроолор болсо бериңиздер. Судьялардын жүрүм-туруму менен коомго үлгү болушу керек дейт. Силердин үй бүлөңөр, туугандарыңардын ишине көлөкө түшүрөсүңөр дейт. Терс маанай жаратса, эмне иш тутасыздар дейт. Учурда Кыргыз Республикасынын судьялардын жүрүм-турумун жөнгө салган судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Андан сырткары судьялардын жүрүм-турумун Кыргыз Республикасынын конституциясы жана судьялардын этика кодекстери каралган. Ошондой эле эгерде судьялар бизге ар дайым талаптар катуу коюлат. 24 саат болсо, бир суткада ошо 24 саат бою кынтыксыз жүрүм-турумда судьянын жүрүм-турумунда жүрүү бизге талап коюлган. Ошол себептен
кандайдыр бир жүрүм-туруму укук бузуу же болбосо туура эмес көрүнүштөргө бара турган мезгилдерде баштапкы азыркы аракеттеги мыйзамдар боюнча атайын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы бар. Бул органдарга Жалал Абад областық сотунун төрагасы же болбосо Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын сунушу менен ал судьялар тартиптик жазаларга тартылат. Тактап айтканда эскертүү берүү, сөгүш, катуу сөгүш, жумуштан ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейинки. Эгерде ал судьянын аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын белгилери боло турган болсо, бул учурда тартип комиссиясынын уруксаты менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурору козгогон иштин негизинде алар жазык жоопкерчилигине да тартылышы мүмкүн. Бирок учурдагы жанагы жогоруда төрага айтып өткөндөй конституциялык реформалардын натыйжасында сотторго кандайдыр бир басым кысым жасоо максатында азыркы судьяларды тартипке салуу үчүн судьялардын кеңешине мындай мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Ал судьялардын жалпы съездинде шайланган судьялардын кеңешине ушундай ыйгарым укуктар берилип, жаңы реформалар болуп атат да. Этика деп калдык. Бул жатта судьялардын жүрүм-туруму бизге буга чейин деле ушу Жалал Абад областына катталган, 3 баласы бар жигит аялы менен мыйзамдуу ажырашпай туруп, ата-энесинин кийлигиши менен башка бирөөгө үйлөнүп алган. Балдарына алимент төлөбөй жүрөт. Ал жигитке кандай чара бар? Ата-энесинин жоопкерчилиги да каралабы? Себеби 3 бала атасыз калып жатат деген суроосун узаткан. Алиментти төлөбөй аткан болсо, бул боюнча өзүнчө жоопкерчилик каралган. Мисалы, алиментти өндүрүү боюнча соттун чечими кабыл алынгандан кийин, ал чечимди аткаруу үчүн сот аткаруучулар кызматына кайрылыш керек. Сот аткаруучулар кызматы алардын ишмердүүлүгү мыйзам менен жөнгө салынат. Алар ошол мыйзамга ылайык соттук актыны аткаруу боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзөт. Эгер ошол жүргүзүлгөн иш аракеттерге карабастан дагы төлөбөй жүрсө, бул боюнча жорук иштери боюнча жоопкерчилик каралган. Ага дагы болбой эле төлөбөй жатса, анда жазык жоопкерчилик да каралган. Ал эми ата-энеси да жооп береби деген суроого ата-энеси жооп бербейт. Ата-энеси кийлигишпайбы бул нерсе? Ата-энесинин макулдугу менен болуп жаткан нерсе экен да? Кийлигишкен менен ата-энеси бизде мыйзамдар боюнча 18 жашка толо элек баласына гана жооп берет да. Ал эми 18ге толгондон кийин ар бир жаран өзүнүн аракетине өзү жооп. Мисалы, андай нерселер азыр бүгүнкү күндө биздин жашоодо көпчүлүгү эле ошол эле кайнене менен келиндин мамилеси, келишпестиктин айынан канчалаган үй бүлө бузулуп атат, балдар жетим калып атат дегенде, анда чара көрүлбөйли бул окуя кайталана берүүгө кандай болуп калат? Башка жолдору барбы? Бул боюнча биз дагы өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз да. Биз соттордо каралган иштер боюнча. Азыр мен сөзүмдө айтып кеттим го, жарандык иштер боюнча дуарыздардын көпчүлүк санын ушу никени ажыратуу түзөт экен да. Ушул анализдерди жүргүзүп, биз өзүбүздүн иш пландарыбызга ар кандай иш чараларды киргизгенбиз. Бул жерде жерлерде мыйзамдарды жарандардын укуктарын түшүндүрүү багытында иш аракеттер киргизгенбиз. Ошол багытта мына биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөзүп атабыз. Имамдар менен жолугушууларды өткөзүп атабыз. Аксакалдар соттору менен имамдарды жолугушууларды өткөзүп атабыз. Ушунда үй бүлөлүк баалуулук боюнча көптөгөн сөздөр айтылып атат. Үй бүлөнү сактап калууну пропагандалап жолугушууларды өткөзүп атабыз. Жолугушуулар, түшүндүрүү иштери менен сактап калабыз деп айта алабызбы? Мыйзамдуулугун кылат да, мыйзам кабыл алынып калса кандай деп ойлойсуздар? Мыйзам эми ошону тараптар, жарандар өздөрү биринчи өздөрү билиш керек да бул боюнча.
An үчүн ушу айыл аксакалдары, улуу муундагы жарандарыбыз, мына жума мечитте имамдарыбыз ушул темада көбүрөөк маселелерди айтса, түшүндүрүү иштери менен алдын алсак болот деп ойлойм. Дагы ушул суроого жооп болот. Мындай деп айтат элем да. Бул маселелер соттун ыйгарым укугуна кирбеген маселе да, себеби дегенде бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мыйзамдарды жогорку кеңеш кабыл алат да. Эгерде жогорку кеңеш эгерде ушундай жоруктар, ушундай аракеттер боло турган болсо, ал кылмыш жоопкерчилигине же башка жоопкерчиликке тартылат деп мыйзам чыгарып берсе, бул учурда соттордун кароосуна келип тергөө органдары тарабынан түшсө, бул учурда карасак болот. Ал эми андай мыйзамдар жок болгондуктан биз мыйзам чыгаруу бийлик бутагына кирбейбиз. Сот бийлиги өзүнчө бийлик бутагы болуп эсептелинет. Андыктан биз колубузда бар мыйзамдар менен гана иш алып барганга аргасызбыз. Саламатсызбы дейт. Сарайда Токтогул районунан дейт. Торкен айгы 2017-жылдан бери мен үстүмөн арыз жазылат. Себеби кызыл китеби бар тамамды департаментке төгүлгөн акчасы, бирок ушул убакка чейин Жалал Абадтын соттору чечип бербейт дейт. Аябай кыйналдым дейт. 92-жылдан бери аябай кыйналып келе жатам дейт. Жок, окшойт кызыл китеп боюнча. Бул маселе боюнча жогоруда төрага өзүнүн сөзүндө айтып өттү. Конкреттүү иштер боюнча биз мыйзам тыюу салат жооп бергенге. Бул кишинин иши бир нече жолу Жалал Абад областык сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясына келип түшкөн жана биз карап аны чечкенбиз. Анын жыйынтыгы өзүнө белгилүү. Азыр көрүүчү кайра жазып атат, мен аябай кыйналтам, ушул азыркы учурда дагы ошол сиздерде катым турат дейт. Бул маселе боюнча бул жанагы толук маалыматты алыш үчүн бул бир делону окуш керек да. Бул социалдык объект болгон медициналык мекеменин имараты деп прокуратура органдары бул кишинин мен эсимде болгондо добарыс менен кайрылган болуш керек эле. Бул конкреттүү иш болуп калат. Мен бул жерден жооп берсем мыйзамга карама каршы болуп калат да. Демек, жүзмө-жүз келиш керек кандай? Жок, бул арызым турат деп жатат. Арыз менен келсе, биз карап мыйзам чегинде чечип бергенге. Жок, арызым келгенде атпайбы? Арызым турат дейт. Ушул күндө ушул сиздерде арызым деп жазып атат. Мен жооп берип коеюн. Ошо арызы иши бизде соттук отурумда каралып атканда, өзүнүн жүйөлөрүн ошо соттук отурумда келтирип, өзүнүн жүйөлөрүн далилдеш керек да. Азыр эми бул түз эфирде биз азыр конкреттүү иш боюнча жооп берүүгө мүмкүн эмес, демек. Кийинки кезекте суроо көтөрсөк, өткөн жылы Жалал Абад шаардык сотунун судьясы айым дейт, мас абалында унаа айдап баратып, бирөөнүн унасын сүзүп качып кетип дейт, кармалган. Кийин ошол майы кызматкерин жазага тартам деп жатып, өзү жазага тартылып калды дейт. Ушундай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн кандай иш аракеттерди көрүп жатасыздар дейт. Чындыгында ошондой окуя болгон. Бул окуяда сот тутумуна көйлөккө түшүргөн окуялардын бири болду. Ошол окуя болгондон кийин биз бардык жалпы жыйындарда талкууланып, ар бир кызматкерге сот тутумунун кызматкерлерин түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындай окуялар кайталанбоо жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Этика тууралуу жакшы айттыңыздар дейт, бирок көпчүлүк сот кызматкерлери абдан орой, карапайым адамдарды каттуу кагышат дейт, айрыкча секретарлар кыздар дейт. Балдар жакшы мамиле жасашпайт дейт, андайларды көрө эле жүрөбүз дейт. Буга кандай жооп берет элеңиз? Жооп берип койсом болот. Балким теле көрүүчүнүн бул суроосу орундуу болушу мүмкүн. Биз өз кезегинде жарандар үчүн кызмат кылышыбыз керек. Мамлекеттик органдын адамдары аппаратта бир нече жолу биз окутуу иштерин жүргүздүк. Мисалы, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коммерциялык банктарга барсаңыздар, алардын кызматкерлери кандай сылык, кичипейил, анан кийин маселе менен келип кайрылсаңыздар, аны чечип берүүгө аракет кылат да. Биз дагы мамлекеттик органдар ошондой деңгээлге жеткенге
аракет жасашыбыз керек. Бул деңгээлге жетиш үчүн бизде атайын Кыргыз Республикасынын сот адилеттүүлүгү боюнча мектеп бар. Алар дагы өзүнүн ушул тармак боюнча окутууларын жүргүзүп жатат. Биз дагы өз кезегинде ошол аппарат кызматкерлеринде жарандарга болгон мамилени жакшыртуу, алар сөзсүз түрдө бир жөн маселе менен эмес, өзүнүн бир көйгөйлүү маселеси менен, ал балким үй бүлөнүн тагдырын чече турган маселе менен келип кайрылып атат да. Ошол себептен колдон келишинче сылык, кичипейил жана алардын кайрылган маселесин тез арада чечип берүү аракеттерин жасаш керек экендигин байма-бай түшүндүрүп, үйрөтүп келе жатабыз. Көч бара-бара түзүлөт дейт. Кудай буюрса биз ал кемчиликтерди четтетебиз деген ойдобуз. Мен кошумчалап кетсем, Камилет Токтосунович айткандай, жыйындарда биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Эгер мындан нары дагы судьялар тарабынан, же болбосо аппарат кызматкерлери тарабынан ушундай орой мамилелер болсо, судьяларга карата тартиптик комиссияга таттанса болот. Ал эми аппарат кызматкерлери боюнча этика комиссиябыз бар. Ал жака арызын беришсе болот. Кантип кайрылса болот сиздерге? Ошол эле сиздердин имаратыңыздарда бөлүм бар да атайын, Ооба. Менин атыма арыз жазса болот. Төраганын атына арыз менен кайрылса, биз этика комиссиясына жолдомо коюп, этика комиссиясына карап атабыз. Бир негиз чара көрүлөт экен. Менин балам атасы Россияга кеткен дейт. Ошон алиментке бере албай жатам, 13 жыл болду, ошол боюнча жок дейт. Бардыгы эле юристтер соттор акча алышат дейт. Сиз жөнөкөй кичипейил көрүнүп жатасыз, ушул маселени чечип бересизби деген суроосун узаткан. Аягы 74 сандары менен аяктаган биздин көрүүчү. 13 жылдан бери жолдошу Москвага кетиптир. Ошондон бери дайны жок экен. Баласына алимент албай жатам, алсам болобу деген суроосун узаткан. Так, алиментти өндүрүү боюнча эгер жолдош чет өлкө чыгып кеткен болсо, ошо чет өлкөдө жүргөн даректерин тактап, биздин мамлекеттин чет өлкөлүк мамлекеттер менен эл аралык макулдашуулар, келишимдер бар. Ошол келишим макулдашуулардын талабына ылайык иш аракеттери жүргүзүп, сөзсүз түрдө өндүрсө болот. Муну ошол жана сөзүмдө айтып кеткендей, сот аткаруучу кызматы менен тыгыз иш алып барыш керек. Алиментти өндүрүү боюнча ошол кайсыл жерде жашаса, жаш жетпеген баласы кайсыл жерде болсо, ошол жергиликтүү сотко доо арыз менен кайрылыш керек. Бул жерде эч кандай мамлекеттик алым төлөнбөйт. Доо арыз менен кайрылганда ошо жергиликтүү соттун судьялары ошо мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде чечип бергенге милдеттүү болуп эсептелет. Жарандар тарабынан көп акыйкат издегендер көп болот да. Бүгүнкү күндө соттордун адилеттүүлүгүнө чындык издегендер аз болот, издеп кайрылгандар болот да. Ишенбөөчүлүктөр көп да сиздерге. Анан бардыгы эле акча алат деген түшүнүк бар. Мына ушундай даттануулар деле болуп келет. Бул сиздерге деле жашыруун эмес да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Эмне себептен бүгүнкү күндө сотторго болгон элдин наразычылыгы күч, ишенбөөчүлүгү күч, эмне себептен? Мен жана сөзүм башында айтып кеткендей, ушундай коомдук пикирди жеңилген тарап жаратып коюп атат да. Жеңилген тарап сөзсүз түрдө сотко бара эле жаран, сотко иши күнү түшпөгөн деле жарандары деле айтылып калат да. Негизи бир эле ал тарап эмес. Бүгүнкү күндө биз элдин сурамжылоо жүргүзгөндө деле ошол сиздер тарапка ишенбөөчүлүк көп да. Андан башка кандай себеп көрө аласыз? Эми ушу сотко бара элек жарандар ошо коомдук пикирден улам ошондой пикирге келип атышат деп ойлойбуз да. Ал эми мына пара алат, акча алат деген сөзгө биз мына коррупцияга каршы күрөшүү боюнча соттук реформанын да бирден бир багыты болуп саналат. Бул багытта дагы иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Бул багытта мына сот отурумдарын жүрүшү ачык, айкын жүргүзүү максатында мына аудио-видео фиксация аппараттары орнотулган. Сот отурум жүрүшүн көрүп турууга болот да. Андан сырткары мына сотторго жарандардын болгон доступ чектедик да. Башкача айтканда тараптар судьялардын кабинетине кирип алар менен сүйлөшүүгө азыр бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок.
аны чектегенбиз. Мына президент ошол жакында эле болуп өткөн кеңешмеде ачуучундук болсо деле айтайын, бүгүнкү күндө ошо биздин элдердин сотторго болгон ишенбечилиги күч деп атайын бир топ тапшырмаларды берди сиздерге. Ошол соттордун ишин өркүндөтүү маселеси боюнча кандай иш аракеттер алып барылып атат? Соттордун иш аракеттерин өркүндөтүү боюнча жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, сот реформа багытында мына октябрь окуяларынан кийин аябай жакшы жумуш иш аракеттери жүргүзүлүп жатат. Бул багытта мына жаңы мыйзамдар кабыл алынышы, жаңы сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашыруу боюнча, соттордун ишмердүүлүгү боюнча мыйзамдар кабыл алынуу алдында турат. Ушул мыйзам реформа деп калдык да, ошол реформа боюнча кеп кылсаңыз, анан ушул реформа жаңы мыйзамдар менен эле биз ошол элдердин сотторго болгон ишенимин жогото алабызбы, ишендире алабызбы? Кандай деп ойлойсуз? Мен дагы кошумчалап айтып кетейинчи. Туура айтасыз. Мисалы, мен өзүмдүн тажрыйбамда бир нече чет өлкөлөргө, ошол эле Швейцария, Кытай, Вильнюс, Литва мамлекеттерине барып, алардан тажрыйба алмашып келгем. Кытайда мисалы Үрүмчүдөгү соттук отурумду толук түрдө Пекиндеги жогорку соттун төрагасы көзөмөлдөп, ал саат канчада келди, соттук отурумду кандай карап атат, мыйзам талаптарына ылайык карап атабы, сот отурумунун жүрүшүндө бир тарапка оодуу же болбосо ал калыстыкты сактоо менен иш алып барып атабы көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошол эле мезгилде бизде дагы жогоруда төрага айтып өткөндөй санариттештирүү, баардык кыймыл аракеттин видео тасмага тартып алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Бул деген сөз, мисалы, Бишкек шаарында видео камералардын орношуу менен жол кыймылынын эрежесин сактоо тартипке иретке келип калды да. Ошол сыяктуу эле сотторду дагы ошол эле мезгилде сот отурумунун катышуучуларын да бул тартипке келтирүүчү бирден бир негизги фактор болуп эсептелинет дагы. Бул коррупциялык кандайдыр бир жагдайларды алдын алуучу жагдай болуп эсептелип атат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдында атайын коррупция менен күрөшүү иш пландары түзүлгөн. Бул боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүлүп атат жана мамлекеттик максаттуу программалар бар. Ал боюнча дагы көп иш чаралар жүргүзүлүп атат. Соттордун жүрүм-турумунун кынтыксыздыгы, аларды материалдык жактан камсыз кылуу, социалдык жактан камсыз кылуу, ошондой эле судьялардын азыркы мезгилде түздөн-түз тараптар менен жолукпоо максатында судьялардын кабинетине доступту жабып, ал жакты тозуу жана көптөгөн иш чаралар жүрүп жатат да. Бул дагы өз кезегинде президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып өтпөдүбү? Бир эле мезгилде силерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берем, ошол эле мезгилде силерден суроо талап да чоң болот депчи. Биз ал талаптарга даярбыз. Себеби дегенде президентибиз өзү кандайдыр бир мурдагыдай басым, кысым же болбосо кимдир бирөө тарабынан силерге карата тигилишти, мындай чеч же андай чеч деп чалуулар же болбосо басым кысымдар боло турган болсо, түздөн-түз мага чалгыла. Мен түнкү саат 2 болобу, 1 болобу, таң аткыча ошол маселени чечип бергенге мен түздөн-түз өзүм киришип жардам берем. Соттордун көз карандысыздыгына кепилдик берем деп Конституциянын гаранты катары ошондой кепилдиктерди берип атат. Бул маселеде биз соттор өзүбүз дагы калыстыкты көрсөтүп, келген адамдардын көйгөйлөрүн мыйзам чегинде негиздүү мыйзамды чечкенге дагы бизге чоң шарттар түзүлүп атат да. Мен дагы кошумчалап айтып кетсем, ушул боюнча реформа боюнча айтсаңыз да, кандай өзгөрүүлөргө алып келет ушул реформанын жыйынтыгы менен? Мына жарандардын сотторго болгон ишенимин көтөрүү багытында жана сөзүмдүн башында айтып кеттим го, иш пландар түзүп, иш аракеттер жүргүзүп атабыз деп. Буга чейин сот тутумунун кызматкерлери, соттор ушу элдер менен жолугушууга чыкпай, ушу только иштерди карап, келген иштерди карап, ушу менен эле чектелип отурган
Бүгүнкү күндө эми ошо элдердин ишенимин арттыруу максатында соттор элге чыгып, элдер менен учурашуу жүргүзүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен учурашуулар жүргүзүп, өзүбүздүн аткарып аткан иштерибизди элге жеткизип, элдин ишенимин арттыруу боюнча бир топ иштерди алып барып атабыз да. Ал эми мына жүргүзүлүп жаткан сот реформасынын жыйынтыгы менен албетте жарандардын сотко болгон ишеними көбөйөт деген ойдобуз. Бул багытта мына массалык маалымат каражаттары да чоң ролго ээ да. Жана айтып кетпедимби, только жеңилген тарап өзүнүн көйгөйүн айтып, элге коомдук пикир жаратып коюп атат депчи. Ошондо массалык маалымат каражаттарынын жардамы менен дагы ошо элдин кайрылуулары боюнча ар тараптуу иликтеп жарандарга чыгарса да, массалык маалымат каражаттарга. Азыр ошол канча массалык маалымат каражаттарын ошол элдин ишенбейчүлүккө кандайдыр бир деңгээлде өзүндай салымын тийгизип атат деген ойду айткыңыз келип атат да. Бирок негизи массалык маалымат каражат өкүлдөрү фактыга таянып гана бере алат да, ошол жагын да эске алсаңыз. Жок, мен бул сөзүм менен массалык маалымат каражаттарын күнөөлөгөн жерим жок. Бул жерде ушу жеңилген тарап гана өзүнүн көйгөйү менен чыгып, коомдук пикир жаратып коюп атат да. Ал ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет булактары аркылуу чыгып, ал эми ошо сот отурунан жеңген тарап өзүнүн ыраазычылыгын билдирбей, массалык маалымат каражаттарына чыкпайт, ал унчукпайлык алып кетип атат да. Жана ар кимдин өзүнүн чындыгы бар дегендей, жеңилген тарап деле балким өзүнүн чындыгы үчүн чыгып. Эми бардык иш боюнча эле айткандан алысмын. Эми чындыгында биринчи инстанцияда сотто жеңилип калган, экинчи инстанцияда жеңип алышы мүмкүн. Экинчи инстанцияда жеңилип калган жаран үчүнчү инстанцияда, жогорку сотто жеңип алышы мүмкүн. Эми ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Биздин WhatsApp номерден келген суроолорго кезек берсек. Облустук соттун төрагасынын жеке жарандарды кабыл алуу күнү болобу дейт. Болсо кайсыл күндөрү, кайсыл саатта экенин ачык айтып койсоңуз дейт. Областык соттун төрагасынын жарандарды кабыл алуу күндөрү бар. Областык соттун кире беришинде жарандарды кабыл алуу графиги илинип турат. Ал жерде төраганын орун басарлары кайсы күнү саат канчада кабыл алышы боюнча жазылып турат. Соттун төрагасы дүйшөмбү, среда, анан пятница күндөрү түштөн кийин башталат. Рахмат. Бизде түз байланыш бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду uzatсаңыз болот. Биз ушу судьяга калырыбыз, узун өмүр калай, жакшы бала өзү. Молодец, жакшы иштеп атат. Келгенден бери сотторду оңдоду. Эми ийгилик калайбыз. Не дейбиз? Ошо ак ниет болуп жакшы иштеп жүр. Молодец. Сен келгенден бери ушу райондун сотторун баарын оңдоду. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңуз болсо. Узун өмүр калайын сага. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Байланыш үзүп калды, сизге ыраазычылык билдирген суроолордон болду. Рахмат. Чабуулдардан болду. Иш кагаззарын толук кандуу кыргыз тилинде өткөрдүңүздөрбү дейт. Мындай дегеним дагы деле арыздар же башка иш кагаздары орус тилинде толтурулуп жаткандар бар дейт. Бизде процессуалдык нормада язык судопроизводства деп коет. Сот отурумун алып баруу тили каралган. Ал процессуалдык мыйзамга ылайык мамлекеттик тилде жана официалдуу тилде алынып барылат. Бул эми тараптарга жараша болот. Берилген арыздар кыргыз тилинде берсе, тараптар кыргыз болсо кыргыз тилинде эле алып барылат. Ал эми берилген арыз орусча берилсе, же болбосо тараптар башка улуттагы же болбосо орус тилдүү жарандар болсо, анда орус тилинде алып барабыз. Демек эки тилде тең иш жүргүзүлөт. Эки тилде тең иш жүргүзүлө берет. Ал эми түшүнбөй калган жарандар болсо, тилмеч кызматын сөз түрдө пайдаланып соттук процесстер жүргүзүлөт. Жогоруда бизден Токтогул районунан көрсөткөн көрүүчүбүз кайрадан эле суроо түзөтүптүр. Жана жер маселеси боюнча кызыл китеп. Прокурор менден 100 000 сом сураган дейт. Мен берген эмесмин. Ошол себептен сотто да прокурордун да сөзүн сүйлөп жатат дейт.
мен кай жака арызданам, ал мекеме эмне менен мен ошол жерде 42 жыл иштеп келем дейт. Ал жерде медпункт иштеп жатат да дейт. Жогоруда айтып өттүк го, бул маселе боюнча ошол далил документтерди алып келсе, ошол иштин жагдайы боюнча карап чечкенге аракет кылабыз. Биз же прокурордун арызын канааттандырабыз, же болбосо бул адамдын арызын канааттандырабыз деп айта албайбыз. Ошол далилдердин жалпы жыйынтыгынын негизинде анан бир чечим кабыл алабыз да. Себеби дегенде бул учурда ошо социалдык объекттер, мектеп, больница же болбосо маданий мекемелер бул социалдык объекттин катарына кирет. Ошол себептен бул социалдык объектилерди Социалдык объект эмес, өзүм жашаган тамымды дейт, үй экен да. Ошол эми больницанын территориясына кирип калган деп прокуратура берип атат да. Анан бул жагдайды биз изилдеп чыгып анан чечебиз. Прокурорго 100 000 сураган, ага берген эмесмин, демек экөөнүн тили берди да, бул жагы. Эми прокурор өзүнчө бир башка система, соттордо өзүнчө бир башка система. Кабарыңыз бар, прокурор бул жака бул айымдын иши өткөнбү? Эгерде прокурор ошондой акча талап кылган болсо, жогорку турган прокурорго же болбосо тийиштүү органдарга азыркы мезгилде өзүңүзлөргө белгилүү болгондой Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы активдүү иштеп жатат. Ал жакка кайрылсын, тийиштүү чаралар көрүлөт бул боюнча. Дарыгерлер үчүн салынган экен, бул. Жогоруда Каныбек мырза санариптештирүү боюнча айтып өттүңүз да. Областта санариптештирүү кандай колго алынып жатат, бул жактагы иштерге токтолсоңуз. Азыркы мезгилде кызуу жүрүп жатат. Кечиресиз, өзүңүз каралчы, ошо район шаарлардагы соттордун мекемелерине бизде деле видео байкоочу орнотууга мүмкүндүк барбы, же ошо орнотулган? Мен жооп берип коеюн бул суроого. Санариптештирүү багытында аябай жакшы иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бардык шаар райондордо, областтык сотто, анын ичинде бардык шаар райондук соттордун имараттарында, сот отурумдары өтүүчү залдарда аудио видео фиксация байкоо аппараттары орноштурулган. Андан сырткары АИС системасы иштеп атат. Бул системага ылайык бүт иш аракеттер электрондук форматта жүргүзүлөт да. Иш келгенден баштап, катталгандан баштап, иш каралып бүтүп аткарылууга жиберилгенге чейинки бүт иш аракеттер санариптештирилип аткарылат. Андан сырткары мына АИРде автоматтык иш бөлүштүрүү системасы иштеп атат. Мурда бул система ишке кире электе соттордун төрагалары ишти бөлүштүрчү да. Ал эми бүгүнкү күндө ошо АИР системасы иштегенден баштап келген иштер ошо АИСке катталат. АИР системасы аркылуу компьютер бөлүштүрөт иштердин бардыгын. Андан сырткары мына өзүбүздүн жогорку соттун сайты бар, областтык соттун сайты бар. Бул жерде деле сайттар жогорку сот, Кыргызстандын жогорку соту, сот KG деген сайттар бар. Кандай суур болсо калтырса болот, калтырса болот. Ошол жерде ошол сайттарга каралып аткан иштердин тизмеси кирет. Онлайн жарандар кабыл алуу каралган. Онлайн арыздар менен кайрылса болот. Соттор карап кабыл алган сот актылар бардыгы жайгаштырылат ал сайтка. Ар бир жаран ошо өзүнө кызыккан иштин жыйынтыгы боюнча сот актын ошол жерден көрүп алса болот да. Кайсыл иш, кайсыл өлкө саат канчага дайындалганын билип алса болот. Санариптештирүү боюнча жакшы иштер аткарылып атат. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Эфир соңунда сиздерге эркин микрофон беребиз. Сиздерге болгон кайрылуулуңуздар болсо, болсоңуздар болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз конституцияга ылайык укуктук мамлекет болуп саналабыз. Андыктан ар бир жаран өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билүүгө тийиш. Андыктан мен жарандарды чакырып кетет элем. Ушул Кыргыз Республикасында мыйзамдарды
окуп, жаңы кабыл алынып аткан мыйзамдар азыр коомдук талкууда турган мыйзамдар көп. Ошол мыйзамдар менен таанышып, өзүнүн ой пикирлери болсо билдирип, өзүнүн укуктук аң сезимин көтөрсө деп ойлойм да. Ал эми биз тарабынан, сот тутумунун кызматкерлери тарабынан жарандардын бузулган укуктарын коргоого болгон мыйзам тарабынан берилген ыйгарымдууларыбызга ылайык иш алып барабыз деп айтып кетет элем. Мен да толугу менен кошулам. Ошол кезде жана сотко кандайдыр бир арыздаттануу менен келүүдө мен жарандарга сунуштап кетип элем. Жакшы квалификациясы жогору жактоочуларга кайрылуу менен бизге кайрылса, себеби дегенде сотко келген иштерде судья активдүүлүк кылуу укугунан чектелип калат да. Ошол себептен тараптар өзүнүн келтирген далил жүйөлөрүнүн негизинде гана сот мүмкүнчүлүгү чектелип калат. Себеби дегенде бир тарапка тарта турган болсо, экинчи бир тарапка тартып жатат деп туруп арыздаттанууга негиз болуп калат. Ошол себептен сотко келип жатканда тийиштүү далилдерди жакшы жактоочу менен келе турган болсо, өзүнүн конституциялык жана мыйзамдарга жазылган укуктарын коргоо мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот деп айтып кетип элем. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиз эфирде алкагында элден келген суроолорго жооп бердиңиздер. Ыраазычылык, ар дайым ошол элдин акыйкаттуулугу үчүн, чындыгы үчүн иш алып бара бериңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде Жалал Абад областык сотунун төрагасы Калыбеков Улукбек Жолдошович жана ошондой эле Жалал Абад областык сотунун административдик иштер боюнча орун басары Токтосун уулу Канибек болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.